саламатсыздарбы? Эмеси же ошондо программасы. Баш прокурор Курманкул Зулушевдун отчету кечээ күнү парламенттик комитеттин биргелешкен жыйынында жана бүгүн жогорку кеңештин жалпы сессиясында каралып жактырылды. Анын айткандарынан бир гана маселени бөлүп чыгарып, ошону карап көрөлү. Зулушевдун айтымында тергөө менен кызматташуу деген ыкма толук жоюлуу астында турат. Жаңы кодекстерге өзгөртүү кабыл алсак, тергөө менен кызматташуу деген институтту биз жоюшубуз керек. Себеби ал өзү кутулуш үчүн кээ бир күнөөсүз, мүмкүн ошол ишти жасабаган адамдарды тартып, тергөө оңой жолуна түштү да. Бүгүн тергөөчүнүн профессионал деңгээли изденбей калды. Опер кызматкер изденбей калды. Анткени ал тергөө менен кызматташууга барса бүттү. Ошонун көрсөтмөсү менен тигини жоопко тартат, бул жеңил жаза алып кетип атат да. Ошол эле ойду Зулушев бүгүн дагы пленардык жыйында кайталады. Анын айтымында айрым күнөөсүз адамдар башка кимдир бирөөнүн көрсөтмөсү менен эле соттолуп жапа чеге баштады. Бирок ким кандай көрсөтмө берсе дагы тергөөчүлөр менен соттор анын баарын текшериш керек го. Антпесе алардын дегеле кереги эмне? Зулушевдун айтымында соттор тергөөчү даярдаганды каттаган гана нотариуска да айлана баштады. Кызматташуу тергөө менен де алып салуу бүгүн мезгилдин талабы. Мына практика көрсөттү. Эгерде бир соттолуучу, айыпталуучу башкаларына кылмышты жасады деп же жасабаган болсо да көрсөтмө берсе, ал өзүнчө өндүрүшкө бөлүнөт, сот нотариус катары аны бекитип берет. Бул адам укугун чоң тебелөөгө алып келип атат да. Экинчи жагы укук коргоо орган, тергөөчүлөр, прокурорлор бул боюнча профессионалдыгын жоготуп атат. Анткени изденбейт, тергөө боюнча далилдөө жана башка тергөө аракеттерин жүргүзбөйт да, бул чоң кедергисин тийгизип атат. Эгер чындап эле ошондой болуп жатса, андай тергөөчүлөр менен соттордун жасаганы ачыкка чыгарылып, алар жазага тартылууга тийиш го. Бардык күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү текшерилиш керек. Кызматташам деген адам менен келишим түзүлүп жатканда, тергөөчү ал кийин кандай жазага тартылаарын алдын ала айтпаш керек. Анткени анын жазасы сотто гана аныкталууга тийиш. Анткени андай адам дагы күнөөлүү. Мындай келишимдер демейде кайсы бир жетекчи өз кызмат абалынан пайдаланып, кармагындагы адамдарды кылмыш жасаганга мажбурлаган да керек болот. Анткени андай жетекчи кылмышты өз колу менен жасабайт да. Жана тергөө менен кызматташкан адам өтө жеңил жаза алып кутулуп кетсе, бул же жалпы тартип коргоо органдардын начарлыгы, же кимдир бирөөнүн коррупцияга барып жатканы. Кайсы чет өлкөлүк тажрыйбаны Кыргызстан пайдаланса дагы, аны бурмалап, кээде өз карама каршылыгына айлантып жиберген учурлар көп боло баштады. Мисалга, парламентаризм жана партиялык тизме менен шайлоо өткөрүү ыкмасы дагы коррупциялашкандыктан биз азыр андан баш тартып жатабыз. Бирок маселе системада эмес, аны кыргыз саясатчылары бурмалап жатканында. Наталья Никитенко кечээ күнү системаны бузбаш керек деди. Сегодня говорили очень много о кодексах. Вот по кодексам. Бүгүн кодекстер тууралуу көп ой пикир жана сунуш айтылды. Бирок алар боюнча абал татаал. Кайсы бир катуу ылдамдык менен бараткан поездди дароо токтотуп, башка жакка буруу оңой эмес. Көп маселе бар. Бир топ жетишпегендик табылып атат. Эмгиче өзгөртүү киргизип жатабыз. Менин оюмча, азыр чукул бурулуш кылсак, жаңы система түзүлө электе мурдагы система толугу менен кыйрап калышы мүмкүн. Бул өтө катуу сокку болушу ыктымал. Слом того, что мы имеем, и не выстраивание нового. Просто это будет очень большой удар по системе. Кайсы бир чет өлкөлүк тажрыйбаны өздөштүргөндө, биринчиден аны жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырууга тийиш. Экинчиден анын эң жакшы жактарын алып, андан ары өркүндөтүш керек го. Никитенко кечээ күнү 19-жылы ишке кирген кодекстерди дагы таптакыр жокко чыгарбаш керек деди. Анткени аларды туура эмес пайдалануу система өзү начар экенин билдирбейт. Очень важно сохранить те. Жаңы кодекстердин прогрессивдүү жагын сактап калыш керек. Мисалы үчүн кылмыш менен жоруктардын бирдиктүү тизмесин, эч нерсени жашырбай, маалыматтарды өз убагында катташ керек. Баары таза жана ачык болууга тийиш. Электрондук түрдө. Бул өтө маанилүү. Ушуну жана системанын иши боюнча кээ бир башка оң элементтерди сактап калыш керек. Связанные с самой работой системы. Кимдир бирөө терезени таш менен уруп сындырса, ага таш эмес, аны кылмыш максатында пайдаланган адам күнөөлүү эмеспи? Же ошондо саламатта калыңыздар.